Мен өзүмдүн планым болгон. 6 жыл отуруп эле, ушу мынакей 2027-жылы мен өзүм шайлоого барбай эле, ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп, мен эс алууга кетсемби деген менин өзүм планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн кийин 27-жылы январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун баягы кызматтан кетердим. 2 жыл мурун десек болот. 2 жыл 3 жыл болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим. Эми 6 жыл монтип тиги конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым аарды, эми мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгун, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгемин. Анан карасам даяр эмес. Сотрудниктердин баары тинтип атат. Айлана тегерегиңдин баары асманда жүрөт, учуп алды. Дебем бул 75-тин немеси боюнча. Ага чейин, каттары боюнча парламенттеги жана 2ге бөлүп депутаттарды сен бергел генерал тараптасыңбы же бул тараптасыңбы деп баштаганда анан чакырып алып айтты. Мындай иш болбойт. Элди 2ге бөлбөш керек. Анан кийин андай түндүк түштүк деп бөлгөндөрдү мен жестко неме кылам, наказать этемин. Эми эл биригип бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт андай. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең, шайлоого шарт түзүп берем деп айткан. Сиз айтып туруп алдыңызбы, ал киши күтүүсүз болду деген эле? Жок, айтып туруп эле алдым.